Каким образом мои персональные данные оказались в руках у Рунбекова? Ушундай сөздөн кийин башкы прокуратура ишке сразу эле козгош керек болчу. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков саясатчыларды, активисттерди жана журналисттерди эскертип, алардын сүрөттөрүн ачык жарыялаганы талкуу жаратты. Орунбековду сындагандар Түндүк порталындагы жашыруун сакталат делген сүрөт маалыматтарды колдонгон деп күнөөлөп жатышат. Для начала пусть Генеральная прокуратура. Алгач башкы прокуратура бул боюнча текшерүү жүргүзсүн. Менин жеке маалыматтарым кантип Орунбековдун колуна тийип калды? Мындан тышкары мен ал айткан чет элдиктер тууралуу өзүмдүн баракчамда эч нерсе жазбайм. Мен адвокат катары өзүмдүн ишиме байланыштуу кейстер тууралуу гана жазам. Бул тизмеге менин кирип калышымды мен жактоочу катары ишиме басым катары баалайм. Дагы бир жактоочу Дайырбек Орунбеков жарыялаган тизмеде аты аталган Нурбек Токтокунов бул боюнча президент же башка жооптуу адамдар түшүндүрмө бериши керек деп эсептейт. Биякта жанагы персональный данныйлар да бар, биякта коркутуу да бар. Ушундай сөздөн кийин башкы прокуратура ишке сразу эле козгош керек болчу. Мүмкүн менин оюмча жөн эле президент бир тапшырма берди. Орунбеков вообще аны өзүнүн деңгээлине караша туура эмес түшүнүп, моундай пост жазып салды. Кийин мына кечке чейин күтүп атам, мүмкүн президент болобу же Орунбеков болобу билдирүү жазасын, анткени коом сурап аткандан кийин жооп бериш керек да. 20-июлда Дайырбек Орунбеков социалдык тармактарда жалган маалымат таратып, улут аралык кастыкты козуткандарга катуу чара көрүлөрүн эскерткен. Ал бул тууралуу өзүнүн Facebook баракчасына жазып, бир топ адамдын сүрөтү жана туулган күнү сыяктуу жеке маалыматы камтылган пост жарыялаган. Эми эртең ушуларды аныктап, кармап барып, камап коюшса, эне аталары жана бир туугандары балабызды жөн эле камап коюшту, кызыбызды жөн эле суракка чакырды деп наалып чыгасыңар. Ошондуктан азыртадан токтобосоңор, жакын арада башчыларыңар менен кошо камаласыңар. Түндүк бул Кыргызстандагы мамлекеттик органдардын электрондук маалымат базаларын бириктирген санариптик платформа. Андагы маалыматтардын коопсуздугу жана купуялуулугу мамлекеттик деңгээлде катуу коргоого алынган. Түндүк мамлекеттик мекемеси санариптик өнүктүрүү министрлигине карайт. Аталган министрлик болсо быйыл май айында Каныбек Туманбаев башкарган президенттин иш башкармалыгына өткөрүлүп берилген. Жеке маалыматтарды коргоо агенттиги жаралган кырдаал боюнча маалыматы бар экендигин жана бул боюнча расмий жооп даярдалып жатканын BBC-ге билдирди. Да, то, что личные данные были... Соц тармактарда жеке маалыматтардын тарап кеткени такыр туура эмес. Бизге бул боюнча жарандар дагы арыз менен кайрылып жатышат. Андыктан биз бул суроолорду ичара талкуулап жатабыз. Расмий жоопту жакын арада беребиз. Кандай болгон учурда дагы биз жарандардын жеке маалыматтарын коргоону карманабыз.